Бишкектеги чыгыш автобекети жакынкы күндөрү шаардын сыртына тагыраагы Алмата көчөсү менен айланма жолдун кесилишине көчүрүлөт. Ал эми бул жердин ордуна көп кабаттуу унаа токтотуучу жай жана парктын курулушу пландалууда. Бул аракеттер жол тыгынын азайтып, жол тармагынын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында жасалууда. Бакыт Исмаилов 10 жылдан бери Токмок Бишкек багыты боюнча каттап жүргүнчү ташыйт. Айтымында алар жайгашкан чыгыш автобекетин шаар сыртына көчүрүү колдоого алаарлык демилге. Себеби аймак аралык унаалар Бишкектин борборуна кирбесе тыгында азаймак. Болгону калк үчүн жаңы автобекеттен калаанын борборуна жетүүгө шарт түзүп берүү зарыл. Бизге бир жагынан ыңгайлуу болот. Анткени бизде объездной менен келип эле могу пробканы шаар ичине аралабай келгениз бизге оң болот. Бирок дагы бир шарт бар. Бул жерден биздин ошо жүргүнчүлөр ошол жака бул шаардан тияка жетиши кичине кыйыныраак болот да. А бизге жакшы шарт эле болот. Если тиякта жанагындай условиялар болсо, туалети, столовыйлары, тамактанган жер, эс алган жерлери болсо анда жакшы эле. Бизге деле жакшы. Анткени могуяка келип шаар ичинде тыгындарда Аламедин базарынын жанында тыгын болот такай. Ушул жерде пробка, тияк пробка, анан кийин движение көп. Бизге тияк оңой болот да келип кеткенибизге. Шарты жакшы эле болот. Учурда Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде жайгаша турган автобекеттин имараты даяр турат. Транспорт жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында келечектеги вокзал тарапка автобустар жана кичи бустар жүрүп баштады. Жаңы бекетке көчүрүү иштери этап менен ишке ашат дейт Бишкек шаарынын вице-мэри. Бүгүнкү күндөн баштап ал жака уже биздин кичи автобустар жана автобустар жүрүп баштады. Мисалы үчүн 123, 146, 211 каттамдар ошол жерден өтө баштады. Бул биринчиден биздин элибиздин көйгөйүн карап ошол жерге баягы болочоктогу жана биздин автобекетибиздин ошол жолдорун эл менен тааныштыруу деген максатта да. Ушу бүгүнкү күндөн баштап уже жүрө баштайт. Мэрия 1,3 гектар жер тилкеси менен чыгыш автобекетинин административдик имаратын өз балансына алат. Учурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын макулдугу күтүлүүдө. Ал аймакка унаа токтотуучу жай сейилбак куруу каралып жатат. Ал эми автобекеттин имараты республикалык маанидеги архитектуралык эстелик болгондуктан ал оңдоп түзөлүп шаар керектөөсүнө колдонулат. Орусча айтканда памятник архитектурно-культурного наследия деген ушундай объектибиз. Анан bunun içinde bir коомдук bir ишкана болот деген ойдобуз. Эч кандай бизнес андай мындай болбойт. Бул ушу Бишкектин шаардыктардын керектелүүчү бир имараттардын бири болот. Тегерек чекесин бардыгын жакшыландырып, машина токтотуучу жайбы жагындай иш кылып бир коомго жарай турган бир имарат кылабыз да ал жер. Болбосо парк кылабыз. Анын баары планда. Чыгыш автобекети менен катар Батыш автобекетин жана Ош базарын шаардын сыртына чыгаруу пландалууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы элдик курултайда делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып айткан. Ош базары менен Батыш автовокзалын дагы көчүрөбүз шаардан сырткары. Кудай буйрса ошо келе жаткан жайдын күнүнө чейин үлгүрөбүз деп атабыз. Азыр жаңы жылдан кийин башталат. Аэропортко кетип аткан жакта сол жака көчүрөбүз. Бир 4-5 километрден эле болот экен. Ал эчтеке болбойт. Ош базары менен автовокзал ош жерге көчөт ар жака. Восточный автовокзалды Алматинский менен объездный жолго көчүргөнбүз. Азыр ошол жерде иштеп атат. Тигилерди тияка көчүрөбүз, ошондо кичине шаар эс ала түшөт эле да. Ош базарынын баягындай парк кылып коебуз территориясын. Башка эч нерсе салбайбыз. Белгилей кетсек, автобекеттер убагында шаардын четине курулган. Бирок кийин шаар чоңоюп отуруп, алар калаанын ортосунда калып калган. 3 объекттин шаардын сыртына чыгарылышы кайсы бир деңгээлде унаа тыгын көйгөйүн чечет дейт адистер. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.